Саламатсызбы? Министр энергетикада кризис такыр эле болбойт. Баары чики-чики деп канча жолу сайраса дагы бул жагы чатак болуп калды окшойт. Президент Садыр Жапаров министрди куурдак кылып жесеңер дагы кризистен качып кутула албайбыз деп айтты. Сиздер менен Политклиника медиасынын жума ичиндеги жаңылыктар топтому, аны мен Нур Абдулмажид алып барам. Кто сказал, что кризис? Собственными силами электрические станции сегодня работают. Собственными силами. Ошон у нас нету никакого кризиса. Жумуш жүрүп атат. Биз байкуш өлкө эмеспиз. Биздин потенциалыбыз бар. Элди жакшы эле ишендирүүгө аракет кылып жаткан видеодогу бул адам энергетика министри Доскул Бекмурзаев. Кризис болорун башында булар билбей калды дейсизби? Мен ага ишенбеймин. Калп эле элдин башын айлантпай, ошондой эле энергетикалык каачылык келатканын ачык айтышса болмок. Эми ментип түндүк электр ишканасы 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт жана 3 фазалуу абоненттер үчүн 10 киловаттык чектөө киргизилди. Бул деген жөнөкөй абоненттер бир эле учурда үтүк, чайнек, жылыткычтарды сая албай калат дегенди түшүндүрөт. Садыр Жапаров буга мени күнөөлөбөгүлө. Ушунча жылдан бери бул тармакты сызга отургузушуптур. Айла жок эми, чыдашыбыз керек деген билдирүү таратты. Бул Бакиевтердин тезек тергиле дегениндей эле болду окшойт. Аял кишиге кол көтөрүү боюнча атайын марафон жүрүп жатабы, айтор биринен өтүп бири коомдук жайларда аялдарына кол көтөргөн видеолор чыга баштады. А дегенде Бишкектеги соода борборлорунун биринин алдында аялына кол көтөргөн киши кармалды. Андан көп өтпөй эле ресторандардын биринде сүрөткө арзандатуу жасабай койгондугу үчүн эркек киши сүрөтчү кызды келип сулата тепкен видео тарады. Өкүнүчтүүсү, бул иштер кылмыш иши катары каралбай, болгону бейбаштык беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Белгилүү саясатчы Феликс Кулов болсо, мындай эркектаналардын жылаңач көчүгүнө кайыш менен чабыш керек деген пикирин билдирди. Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо. Окмуштуунун төөсү жорго деп ушуну айт. Кыздарына күйөө тандап сынак жарыялап, мыктысына кызын, байлыгынын жарымын берет экен деген сөздөрдү жомоктордон окчу эмес белек. Мына бүгүнкү күндө дагы алка магнат Шаршембек Абдыкеримов улуу кызына күйөө бала боло тургандарга кастинг жарыялады. Шайлоо алдында пиар жасоо үчүн ушундай кадамга бардыбы, же чын эле кызын өткөрө албай жатабы? Бул жагы азыр бизге белгисиз. Эми өзүн эркек сезгендин баары кастингге карай чубап жаткан кези. Кыргызстанда бардык эле биринчи болгусу келет. Бул улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик комитетинин орун басарларына дагы тиешелүү. Журналист Дмитрий Ложников УКМКнын сайтында төраганын 3 орун басары тең биринчи орун басар деп көрсөтүлгөнүн жазып чыкты. Мамасадыков Рустам Алайбекович төраганын биринчи орун басары, Абсатаров Бекболсун Жакшылыкович төраганын биринчи орун басары, Шаршеев Уларбек Зарлыкович бул дагы төраганын биринчи орун басары. Эч ким экинчи болгусу келбейт. Таршиев алардан сөз аябы, баарыңар биринчи боло бергиле деп койгон сыяктуу. Бул пост жарып көрөрү менен УКМКнын сайтындагы маалыматтарды дароо оңдоп, бирөөнү эле калтырыптыр. Айтпадымбы, Кыргызстанда бардык эле биринчи болгусу келет деп. Мына буга дагы бир далил. World Equality рейтинги боюнча Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын тизмесинде биринчи орунга чыкты. World Equality сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкектин аба сапатынын индекси 269 бирдигине жеткен. Абанын булгануусу боюнча экинчи орунда Индиянын Борбор шаары Нью-Дели турат. Андан соң Пакистандын Карачи жана Лахор шаарлары. Ал эми 5-чи орунда Израилдин борбору Тель-Авив турат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун нормаларына ылайык, ПМ 2,5-тин орточо жылдык деңгээли 1 куб метрге 10 микрограммдан ашпоосу керек. Ал эми орточо суткалык деңгээли 1 куб метрге 25 микрограммдан ашпашы керек. Атың чыкпаса жер өрттө деген ушул. Жок дегенде ушундай рейтингтерде биринчи орунду ээлеп туралы да. Сиздер менен Политклиника медиасынын жума ичиндеги жаңылыктар топтому болду. Саламатта туруңуздар.